Жумуш кайнадыбы, мээңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Кайдан элек аны баардыгы эле тааныйт. Сары сапсары деген утка. Дагы кылып турат. Дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм. Кутман кеч, ардактуу достор, бүгүн күнгө карай дүйшөмбү, ал эми мекенибизде туп-туура саат 17:00 Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм кечки шоусу старт алды, достор. Бүгүн биз сиздерге эфир аркылуу мыкты маанай, жагымдуу эмоцияларды тартуулоого даярбыз. Микрофондо Атыжан Гүлкая Нурматова, мен жалгыз эмесмин. Коногубуз бар, ардактуу достор. Кыргыз эстрадасынын жарык жанган жылдызы, ошондой эле Түрк Визион 2015 музыкалык сынагынын жеңүүчүсү Жиде Шидрисова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз куттуу студиябызга. Чоң рахмат. Маанайлар? Маанай жакшы. Баары сонун. Демек, сиз экөөбүз программанын шоунун башында эле келишим түзүп алалы. Шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Болдубу? Тооктун үнү чыгат. Индюктун үнү чыгат. Азыр оңдоп беребиз сизге. Индюктун үнү жаңыраар менен кокустан жаңырып кетиши мүмкүн да. Бул сиз сүйлөп атканда кокустан жаңырат. Ал сигналды угар замат Бишкекте 30 градус ысык деп айтышыңыз керек. Бишкекте 30 градус ысык. Ооба. Эгерде өткөрүп жиберсеңиз, сиз тараптан эч кандай реакция болбой калса, анда биздин тапшырмабыз бар. Ушул сандыктын ичинде тапшырма катылган. Аны сиз аткарасыз, эгерде утуп калсаңыз. Эгерде баарын так аткарып, ордорту менен кетсе, анда тапшырманы мен аткарам. Келиштик, Келиштик. Ардактуу достор, сиздерди азыр болсо Тумар ТВ телеканалына, ошондой эле биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызга дагы чакырып өтөлү. Конокто болсо ырчы Жиде Шидрисова. Бир музыкалык чыгармадан соң улушабыз. Сүрдөткөн суроолор. Дал ушундай, ардактуу достор, сүрдөткөн суроолор рубрикабызга дароо кезекти берели. Конокто болсо ырчы Жиде Шидрисова. Даярсызбы? Даярмын. Бул суроолор боюнча көрүп калсаңыз керек, Instagramдан биздин 20 суроо 1 мүнөт ооба жок деп жооп бересиз. Ооба же жок, Ооба же жок, Даярбыз. Сизге 20 суроо 1 мүнөт. Жок, даяр эмес. Даярмын, кеттик. Макул, анда кеттик. Сизди Малика Динага окшоштурушабы? Ооба. Денеңиздин кайсы бир жеринде татуу барбы? Жок. 7-ни 7-ге көбөйтсө 49бу? Ооба. Досторуңуз көппү? Жок. Арыкташ үчүн атайын дары ичтиңиз беле? Жок. Хайп үчүн чачыңызды алдырат белеңиз? Жок. Ырдагандан тажадыңызбы? Жок. Жолдошуңузду сынап көрдүңүз беле? Мисалы, башка номерден чалып таанышып. Жок. Шоу бизнесте атаандаштар көппү? Билбейм. Бетиңизге мини пластикалык операция жасаттыңыз беле? Жок. Үй бүлө же карьераны тандаш керек болсо сахнадан алыстайт белеңиз? Ооба. Сизди каржылаган спонсоруңуз жолдошуңузбу? Жок. Инстаграмда негатив жазгандарды кара тизмекке киргизесизби? Киргизем, ооба. Балдарыңыз үчүн идеалдуу апасызбы? Жок. Кыргыз тилинде оюңузду толук жеткире аласызбы? Жок. Аял киши үйдө отуруш керек, буга кошуласызбы? Жок. Макияжсыз чоң концерттерге чыгып ырдадыңыз беле? Ооба. Китеп окуйсузбу? Ооба. Мүнөзүңүз зорбу? Ооба. Лотереяга катышып чоң белек утуп көрдүңүз беле? Кандайча мен өзүңүз сору мен аны айта албайм да, кандай орбу же жок. Эми кандай айтышат башкалар? Жидеш, мүнөзүң оор деп мисалы. Жок, андай эмес. Жок, ошондойбу, Элназ? Жок. Сурап көрүңүз. Макул, анда ошентсе дагы жетиштиңиз. 20 суроого ооба жок деп жооп берип, эми бир нечесин бул жактан өзүңүздөн сурап өтөлү. Кыргыз тилинде оюмду толук жеткире албайм дедиңиз. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Анткени оюм орус тилинде кетет. Мен орусча айтканда, я мыслю на русском языке. Орус мектепти бүткөнбүз. Орус мектепти бүткөм, кичинекейинен орусча сүйлөп, анан көп тегерегимде орусча сүйлөгөн адамдар көп болгондуктан ошо ой жүгүртмөм орус тилинде. Бул нерсе сизди уялтпайбы? Кээ бир адамдар уялышат. Кыргыз тилинде жакшы билбейм деп. Эмнеге уялышым керек? Мен кыргыз тилин билем. Билесиз, бирок оюңузду бирок оюмду болгону кандай десем, адабий сөздөрүм менен да толук мынтип жеткире албайм да.
бирок Мындай- жакшы сүйлөйт экенсиз. Албетте сүйлөйм. Эмне деген суроо? Сүйлөйм албетте. Баары ошентип ойлошот экен негизи. Ойлосо ойлой бересиң. Мен өзүм эң негизги мен билем өзүм кыргызча сүйлөйт экенин. Мейли, сурап Башкалар алдык. ойлосо ойлой берсин. Биз тактап алдык жөн гана. Аял киши үйдө отуруш керек, буга кошулбайт экенбиз. Азыркы заманда аял кишинин үйдө отура бергенде эле кажети жок. Эгерде аял өзүнүн жакшы көргөн бир кесиби болсо, эгер аял ошо кесиби менен жана үйдөгү баардык жумуштарды өзү бир алып жүрө алса, анда эмне үчүн отура бериш керек? Эгерде аял өзүн өзү ошо көп жактан үйдө отура бербей эле, көп жактан дагы башка жерден өзүн өзү мындай кантип айтсам, ала кете өнүктүрсө, анда не обязательно отура бербеш керек да. Жакшы. Буга чейин дагы бир суроо бар болчу. Үй бүлө же карьераны тандаш керек болсо, чыгармачылыкты таштайт белеңиз. Таштайт болчумун. Анткени чыгармачылык кандай десе, бул чыгармачылыкта ырларың азыр бар, эртең жок, көрөрмандар азыр бар, эртең жок дегендей, үй бүлө деген бул түбөлүк нерсе. Мисалы, үй бүлөнү көп адамдар куруп кете албайт дегендей, ошо үй бүлөңдө ата энең жаныңда сен ар дайым эле боло бербейт да, туурабы? Ошондуктан ушундай нерселерди сен баалашың керек. Баса Балдарың чоңойот дегенде, ошо балдарыңа сен убагың менен ошо болгон убактыңды бөлүп, болгон тарбияңды берип, чоңойтуп өстүрүшүң керек. Эгер бул нерсени чыгармачылыктын артынан эле чуркап жүрүп, ушуларды өткөрбөйсөң, андан кийин билбейм кандай карылык күтөт мени деп. Ошондуктан ушундай нерселерди мен көп ойлонгом мурда эле. Анан албетте эгерде мага ошондой тандаш керек болсо, эгерде тандоо койсо, мен дароо эле айтам, үй бүлөмдү тандайм деп. жакшы. Макияжсыз чоң концерттерге чыгырдадыңыз беле дегенде. Чыгырдаган. Мен негизи макияжды 25 жашымда түшүнүп баштадым го, биринчи жолу Азия Микс менен КВНге барып келгенде. Ошондо чоң сахнага чыгардым, ага чейин боенбочумун. Чындыгында. Аз эле болду, Азия Микс менен барып келгениңиздерге. 2013-14. Ошондо калды болуш керек. Жок, 2014 эмес. 2015. Визионго чейин. 2013 болду болуш керек. 2015-жылы мен Түрк визионго барып келдим. Андан мурда мен Азия Миксте 5 жыл жүргүзүп ошондо калды. Анан ошо Азия Микс менен барганда ошол жерде мени боенту, чоң сахнага чыгасың, анан тем более телевизорго чыкканда жакшы көрүнүктүү болуп турсун деп. Ошо экинде боенгондон кийин түшүндүм да, уже өзүмдү телевизордо көргөндөн өзгөрүлүп калат турбайбы адам? Макияж менен любой эле кыз красавица болуп чыгарып турбайбы деп, ошондон кийин түшүнүп, уже чоң сахнага чыгып атканда ошондо гана боентуп баштадым. Негизи мен өзүм күнүмдүк жашоомдо мен боенбойм. Анткени боенгонго кажет жок деп ойлойм да. Кызым кичинекей, бетиңди боеп алсаң, ошо балаң бетиңди кармайт, ошо колдору менен красканы кары оозуна салат. Жок. Ошондуктан мен боенбой эле жүрө берем. Жакшы. Биз буга чейин программанын башында сиз экөөбүз келишим түзгөнбүз, бирок сигналды укпай калдыңыз. Жок. Уга элексиз. Ошону уктуруп койбоймунбу сизге азыр? Кандай сигнал болот? Негизи ушул сигнал чыгып кетиши мүмкүн сиз сүйлөп атканда. Кокустан эле болот бул. Бишкекте 30 саат ысык деп айтам. Бишкекте 30 градус ысык. 30 градус ысык. 30 градус деп ысык деп айтасыз. Репетиция кыла албайлы, кандай дейсиз? Мейли кеттик. Бишкекте 30 градус ысык. Жакшы. Ардактуу достор, сиздерди дагы биздин катарыбызга коштуңуздар деп чакыралы. Конокто болсо Жидеш Идрисова. Биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызда дагы азыркы тапта түз эфир жүрүп жаткан учур. Ошондой эле Тумар ТВ телеканалына дагы жалпыңыздарды чакырып өтөлү. Бир музыкалык чыгармадан соң окшабыз. Инста караоке. Рубрикабыз ардактуу достор Инста караоке деп аталат. Азыр биз коногубуз ырчы Жидеш Идрисова экөөбүз бир атактуу адамдын Инстаграмдагы постун алабыз. Жидеш. Анан сиз ырдашыңыз керек. Ошол посту алдыңыз, Кимдин пост экен? Жаным Мирбешканыкы да, Мирбешка. Канча күн мурун киргиздир? Мирбек Атабеков. Так, карап көрөйүнчү. Караңыз постун. Алдыга Мирбек Атабековдун посту экен, ардактуу достор. Азыр обонго салып жакшынакай кылып ырдап беришиңиз керек. Кайсыларын, любойрунбу? Жок, ушул постун.
мирбек атабековдун постун сиз ырдашыңыз керек астында турат го. Ачсаңыз жөнөттүк. Алдыңыз Сүрөтүн алдым, бирок эмесин алгам жок. астында турат. Бул жагында. Астында эмне деп турат? Жазылып турат мынакей, постто турат. Нужно всегда ценить наших милых дам. Ушул, ооба. Хотя бы за вкусную еду дома. Отметь любимую жену в комментариях, будь мужчиной. И что? Ушуну ырдап беришиңиз керек. ушул Оңго сөздөрдү. салып, ооба. Инста караоке деп аталат. Бул рубрикабыз. Импровизация, башкача айтканда. Нужно всегда ценить наших милых дам. Хотя бы за вкусную еду дома. Отметь свою любимую жену в комментариях. Азаматсыз. Будь мужчиной. Азаматсыз. Окшошту. Бул биз билген эле обон окшойт, Жакшы. Оригинал кайсылар эле? Жүзүм сезилет кайра. Ырдап берсинчи деп сурангандар да бар экен. Ырдайбызбы? Ырдайбыз, албетте. Кеттик Кайсыларды анда. ырдайбыз. Ушул ырды эле ырдап берсеңиз болот. Сөздөр жок да менде азыр. Сөздөрдүн баарын Мейли таба анда. алайынбы? Макул. Келген СМС каттар дагы бар, аларды жаңыртып өтөлү. Салам Тумар FM жидеши же сизге ийгилик деген СМС билдирүүсүн калтырган 0542 менен аяктаган абонент сизге ийгилик каалап өтүптүр. Чоң рахмат. Жана дагы бир билдирүү келген. Тумар FM сиздерге ийгилик. Тумар ТВдан азыркы тапта силерди түз эфирде көрүп жатабыз. Жана Инстаграмда дагы жооп берип койсоңуз деген экен жидеши же. Аракет кылып атабыз. Ооба, аракет кылып атабыз. Ардактуу достор, музыка учурунда сиздер суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Анда бир музыкалык чыгармадан соң ушпайлыбы, кандай дейсиз? Мейли же болсо мен ырдап берейин деп. Мейли анда. Аябай. Билбейт Кеттик анда. Жан уруп карап сени жамалың, жалынга жүрөгүмдү байладым. Жашоого жаралган сен ардагым. Жалгызымны мен башкардырып атам, жыргапчы мыякта. Мейли, ошентсе деле. Жок, таптым. Башкардым. Ардактуу достор, бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Банканы толтур. Тумар таймда банканы толтур оюну старт алды, ардактуу достор. Бизге болсо азыр угармандар керек. 0312510181 борбор шаарыбыздын коду 0312 дагы бир жолу айтылайлы, ардактуу достор. Банканы толтур оюнуна биз менен биргеликте катышыңыздагы Тумар радиосунан фирмалык белектерге болуңуз. Ал эми конокто болсо ырчы Жидеш Идрисова. Учурда биздин Тумар FM Instagram баракчасында дагы түз эфир жүрүп жаткан учур, жалпыңыздарды чакырып өтөлү. Кызыктуу суроолор бар бекен биздин Инстаграмга келген. Бар экен, бирок үлгүрбөй атам. Макул. Анда байланышта угарманыбыз бар экен, кабыл алып түргө өткөзөлү, оюнчубуз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келипсиз, саламатчылык, атыңыз? Атым Айжамал. Айжамал. Анда кезектеги оюнубуз банканы толтур деп аталат. Сизге оюндун шарттарын түшүндүрүп өтөйүн. Жидеш, сизге да түшүндүрөйүн. Себеби биз экөөбүз эмес, үчөөбүз ойнойбуз. Сиз, угарман жана мен. 3 литрлик банканы алабыз азыр. Сөздөр менен толтурушубуз керек. Банкага эмне атат? Мисал келтирип өтөйүн, банканын ичине мисалы Сахар батат. алсак, ооба, сахар батат. Ошол бат нерселерди толтурушубуз керек да, ким токтоп калса ошол утулат. Ким көбүрөөк сөз айтса ошол утат. Кеттик анда. Айжамал, даярбызбы? Да. Анда убакыт кетти. Сыдан баштайлы, Савиз. Мен баштадым. Жидеш. Мен кум. Жок, сы тамгасынан. Сыданбы? Жалаң Сахар, болсун. сахар. Сахар мына. Айжамал. Сы болмуз. Убакыт кетип атат. Айжамал. Банкага эмне атат? Сы тамгасынан башталган. Самсы. Жакшы. Савиз. Айтпадыңарбы Савизди? Айттым. Суши. Меники семечка. Семечка. Айжамал. Сушка, сарымсак. Чеснок. Спички. Орусча айтып койдуңуз. Мейли. Макул, жарайт. Айжамал. Кеттик, Айжамал. Убакыт.
Ай. Убактыбыз токтоп калды. Айжамал оюндан чыгат тилекке каршы. Айжамал оюнга катышкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жакшы барыңыз, макулбу? Таарынмай жок. Макул, рахмат. Кийинки оюндарга дагы чыгып белекей болсоңуз болот. Эми Жидеш, сиз экөөбүз таймашабыз. Сын эле уланта берелиби? Сыны Же кандай кылалы? башка тамган кылбайлыбы? Мейли, анда сиз баштаңыз. Макулбу? Ыдан. Тамаша. Келем. Адан эле. Мейли, кеттик анда. Алма, Алмурут, алча, ашкабак. Кессе Абрикос. вот это, абрикос, э? Азыр. Абрикос, ашкабак кетти, э? 1, 2, 3. Макул. Анда бул очалардан мейли, конок эмессизби? Ошентсе дагы күчтүү экенсиз, Жидеш, азаматсыз. Буюрса программанын соңунда жакшынакай белегибиз бар сизге. Белек менен кетесиз, королго кетпейсиз. Жана куттуктайбыз. Ардактуу достор, бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Сиздерди биздин Тумар FM Instagram баракчабызга чакырабыз. Кошулуңуз. Тумар Тайм. Дал ушундай ардактуу достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Конокто болсо Жидеш Идрисова. Учурда биздин Тумар FM Instagram баракчабызда дагы түз эфир жүрүп жаткан учур. Кызыктуу суроолор дагы келип атат, э? Келип атат. Ырдап берчи деп сурангандар дагы көп. Буюрса ырдайбыз алдыңкы мүнөттөрдө. Жана Жидеш, сизди көбү бул жакта да азыр айтып жатышат, э? Өзүңдүн жашыңан бир топ эле жаш көрүнөсүң деп. Билбегендер дагы бар экен, баса Жидештин учурда эки кызы бар. Сивара жана Адель. Сивара 12 жашта, Адель 1 жаш 4 ай. Сиздин чыгармачылыгыңызга кандай көз карашта? Мисалы, Сивара чоңоюп эле калды да, эс тартып калды. Кандай көз карашта сиздин чыгармачылыгыңызга? Жакшы эле көз карашта? Гастролдорго кетесиңер? Жок, мен гастролго азыр кетпейм. Азыр кетпейсиңер. Негизи эле мен ошо чыгармачылык менен алектен баштагандан баштап гастролдор меники токтотулган. Негизи мурда Артек тобунда иштеп жүргөндө ар жума сайын күндү такай, почти күндү такай гастролдо жүрчүбүз. Азыр болсо чыгармачылык менен, жеке чыгармачылык менен эч жака чыга элекпиз гастролго. Кээде мурун айтчу эмес беле, эч жака барбай эле коюңузчу, бул жакта эле болуңузчу деп же жоголуп жүрчү элеңиз? Ошондо Артекте болуп жүргөндө, жок, анда мен Артекте иштеп жүргөндө Сивара Нарында Тайнисин колунда өстү. Нарындан окуп келген турбайбы? Нарындын кызы турбайбы? Нарындын кызы. Ошол азыр болсо гастроль жок, тем более Адель азыр кичинекей. Анан аны бир жака таштап коюп же Адель менен бир жака гастролго чыгыш бул өтө эле оор деп ойлойм. Негизи кичинекей баланын өзүнүн режими болуш керек да, ошо режимди кармаганга биз аракет кылабыз. Жакшы экен. Экөөнүн мүнөзү кимге окшош? Мага деп эле. Экөө теңби? Билбейм, Аделдин мүнөзү мага окшош, көбүрөөк мага окшош болуш керек. Сивара болсо мындай аябай сезимтал кыз. Кичинекей бир нерсе эле болсо, назик кыз. Бир нерсе болсо эле сразу көзүнө жаш уюлуп мынтип ыйлаганга чейин. Ыйлаганга аз эле кылат да, ошон үчүн жок, мага ал жерден окшош эмес болуш керек. Мүнөзү жагынан. Бирок сүйлөп, өзүнүн мындай мимикалары, жүрүш турушу мага көп окшош турушат да, досторум айтышат, аябай окшош. Кийин ырчылык жолду тандаса сиз макул болосузбу кыздарыңыз? Эгерде чыныгы мындай таланты болуп, үнү жакшынакай болуп, аябай таланты бүгүн Бишкекте 30 градус ысык. Ошондой болсо жол берем. Эгерде мындай үнү жок эле, бирок курдайт элем десе жок. Жардам бербейсизби? Жардам бербейм, жок. Ырдабай эле кой дейсиз. Айтам, ырдабай эле кой, үнүң жок. Башкалар чыксын, башкалар ырдашсын. Сен үнүң жок, андан көргү кели башка кесипти каралап көрөлүк деп айтам. Демек сиздин оюңузча эң алгач талант болуш керек экен да? Жок, мен оюмча таланты жок деле азыр чыкса болот. Көп эле биздин шоу-бизнесте бар. Таланты жок эле, аракетинин артынан көп чыгып аткан ырчы кыздар, балдар бар. Бирок мен оюмча, мен өзүм музыкага аябай жакын болгондон кийин мен оюмча сен талантың менен чыгышың керек. Аракет кылыш керек, бирок сен талантың аркылуу сен элге атың чыгыш керек да, аракетиңиз. Ар жакта үн болуш керек экен демек. Албетте, ар жакта үн болуш керек, талант болуш керек. Жакшы. Жылдыз экенимди далилде.
Ардактуу достор, бул рубрикабыз болсо жылдыз экениңди далилде деп аталат. Жана ошондой эле азыр болсо биз бул жактан кокустан бир угармандын номерин терип ага чалабыз. Жана Жидеш сиз менен болмокчу бул оюнубуз. Сиздин башкы максатыңыз жылдыз экениңизди далилдешиңиз керек. Азыр угарманга чалабыз, бирок атыңызды айтпайсыз эң башкысы. Алтабыш керек. Сиз сүйлөшө беришиңиз керек. Кандайсыз? Саламатсызбы, иштериңиз кандай? Суроо беришим керек. Ооба, суроолорду берип, сүйлөшө бересиз. Ооба, табыш керек. Ал балким ырдап жибересиз кокустан. Ким билет, Макул. Анда чалалы. Акырындатып коелу. Алло. Алло. Да. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз сизге Тумар радиосунан чалып атабыз. Калай? Биз сизге Тумар радиосунан чалып атабыз. Тумар радиодон билесизби? Саламатсызбы. Бош элесизби? Убактыңыз барбы биз менен сүйлөшкөнгө? Алло. Саламатсыздарбы. Саламатчылык. Убактыңыз барбы биз менен сүйлөшкөнгө? Түсінбедім. Угулуп атабы? Угулуп атабы? Может быть, угулбай атат. Угатар. Угулуп атасыңарбы? Биз сизге Тумар радиосунан чалып жаттык элек. Убактыңар барбы биз менен сүйлөшкөнгө? Биз азыр сиз менен оюн ойнойлу деп чечтик да. Оюндун шарты мындай. Мен ырчымын. Сиз табышыңыз керек. Сиз табышыңыз керек атымды. Жарайды. Жарайт, кеттикпи? Кет. Алло, кеттикпи? Алло, угатабыз. Угатар. Биздин эстрададагы ырчыларды угасыңарбы, билесиңерби? Я кеттік. Кеттік. Биздин эстрададагы ырчыларды билесизби? Білемін. Угасыңар, Я білемін. Жакшы көргөн ырчыларыңар кайсыл? Мен Нурлан, Жидеш. Все, она не угадала Азаматсыз. тогда. Билгенби? Атыңыз ким болот? Таанышып алалы, Саида. Ким? Фарида. 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 Азаматсыз. Сиз билдиңизби же кандай таап калдыңыз? Сіздер көріп Эмне унчукпай турасыз? Фарида, Ята, оюнга дум болот. катышкандыгыңыз үчүн рахматыбызды айтабыз. Мынакей ушундай эле болчу, жөнөкөй эле оюн болчу. Рахмат айталы Фаридага, ыраазычылык билдирели. Жана достор, сиз дагы биздин оюндарга катышсаңыздар болот. Студиябыздын номери 0312 51 01 81 жана WhatsApp номерибизге салам куттуктоолорду, суроолорду дагы узатыңыз. 770 96 1025 WhatsApp номерибиз кызматта. Студияда конокто болсо ырчы Жидеш Идрисова. Ырдайбызбы, Жидеш? Ырдайбыз. Жана ырдайыр деп аткансыз, жакшы эле. Мирбектик. Айбай берип ырдап атсам Ооба, башка ооба. сөздөр окуп калганбы? Ооба. Азыр биякта Инстаграмда түз эфирде дагы силерде да тияктан суроо атат болуш керек. Бирок Ооба. Инстаграмда биякта мен карап аткан эфирде Наринайды көп суроо атышат. Макул анда. Ошон үчүн Наринайды чыгуу. Кеттик. Алдыңыздарда, ардактуу достор, кыргыз эстрадасынын жаркчанган жылдызы Жидеш Идрисова. Жагымдуу сенин күлкүң, кыялдарым миң түркүн, аламда баары сен үчүн. Табышмак сенин сырың, жаңырат бул ырың, сезимге бөлөп бардыгын. Таңдай, жаңы аткан таңымдай, кайдан келдиң Наринай, таңдай. Гарып аткан жаздай, жыпар гүлдү жазымдай, кандай жансың Наринай. Биле биекке алгылай, Наринай, Наринай.
Билем билем биле биікте жанмай наринай наринай деп мен қызым burada Жидеш Идрисовага рахмат айталы, ардактуу достор. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз жана кызыктар али алдыда. Бүгүн тапшырманы буюрса ким аткарат? Анан программабыздын соңунда байкайбыз. Ардактуу достор, Тумар радиосунда пробка оюнуна азыр болсо кезектерибиз. Конокто болсо Жидеш Идрисова. Бизге угарман керек. Азыркы тапта пробкада турган 0312 51 01 81. Ардактуу достор, линиябыз бош учурда. Оюнга катышыңыз дагы ошондой эле берилген тапшырманы аткарып Тумар радиосунан фирмалык бийликтерге болуңуз. Студиябыздын номерин дагы бир ирет эске салып өтөлү. 0312 51 01 81. Оюнчубуз бар экен, байланышта калаптыр өткөзөлү. Ал саламатсызбы? Алло? Алло? Ай. Бизден алыстап кетти, ардактуу достор. Кийинки угарманыбызды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатчылык. Саламатчылык, кош келипсиз. Атыңыз? Атым Талант. Талант, учурда пробкадабыз. Мен бит. Кандай? Алло. Эмне болуп кетти Талантка? Ардактуу достор, эскертип өтөлү, бир гана пробкадагы угармандар керек бизге. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, кош келипсиз. Алло, Алло, угуп атабыз. угулатабы? Ооба, угуп атат. Атыңыз? А у вас тут что-то это отстает, это запись. Ары жактагы радио приемниктин добушун азайтып коюңуз ошон үчүн. Бул жакта угуңуз, биз жакта. Өчүрүңүз? Өчүрдүңүзбү? Надо радио выключить. Ооба, өчүрүңүз. Атыңыз ким? Атым Талант. Талант, оюнга даярсызбы? Даярмын. Макул, анда конугубуз Жидеш Идрисова азыр сизге тапшырма берет. Учурда пробкада болсоңуз, сиз аткарышыңыз керек. Аткарсаңыз, анда бизден жакшынакай белегибиз бар. Кандай тапшырма бересиз? Мен Каалагандай, ооба, сиз тапшырма бересиз. Так. Кайсы жерде Кайсы пробкада көчөнүн турасыңар? кесилишиндесиз? Чуйбелинкада турам. Чуйбелинка. Ооба. Азыр эме машинадан чыгып, наринай, танцуй с нами, наринай деп кыйкырыңыз. Наринай! Не, машинадан чыксаңыз, прям ичке чыгып, Угала да шок болсун башка элдер. Чыктым. Ага, и прям надо во весь голос прям надо кричать. Кеттик, Талант. Наринай, Кыргызстан, наринай! Чын эле пробкада я. Мен эми машинаңыздын сигналынан да пипилдетсеңиз биз угалы. Ишенели. Алло. Алло, угуп атабыз, Талант. Угарманыбыз пробкада эмес экен, билинип калды, билинет да. Ардактуу достор, учурда линиябыз бош. Сизде дагы жакшы мүмкүнчүлүк бар. 0312 51 01 81, борбор шаарыбыздын коду 0312 дагы бир ирет кайталайлы. Анда ушуну менен оюнду жыйынтыктап эле койбойлу, Меле. Убактыбыз да келип калыптыр, 17:55 болду. Алатабыз, ардактуу достор, жыйынтык чыгаруучу убакыт дагы келип жетти. Азыр болсо тапшырманы ким аткарат? Макул. Мен утулган жокмун. Сиздин оюңузча өткөрдүңүзбү, өткөргөн жоксузбу? Өткөргөн жокмун да. Бир эле жол болду го. Сигнал азыраак эле жаңырып калды. Тилекке каршы. Бир эле жол болду. Ооба. Куттуктайбыз. Жеңишиңиз куттуу болсун. Жидеш, сездиңиз беле ушинтип келип утуп кетем деп? Жок, билген эмесмин. Буюрса, бул сандыктын ичиндеги тапшырманы мен аткарып Инстаграмга киргизейин. Кандай дейсиз? Мен кеткенден кийинби? Жок, прям азыр аткарыш керек. Азыр алып чыгыңыз, анда эмне бар экен? Кандай тапшырма катылыптыр ичинде? Ардактуу достор, учурда азыр Жидеш өзү сандыктан мага тапшырманы алып берет. Кандай тапшырма экен? Лимондун жарымын эмоциясыз жеңиз дейт. Кычкы болот да, кес бербеспи мейли. Ардактуу достор, Тумар ТВ телеканалына дароо кошулуңуздар деп чакырып өтөбүз. Азыр болсо Жидеш лимонду кесип атат. Азыр мен эмоциясыз жеп беришим керек. Ай, ачуу. Давайте вместе. Төрткө бөлбөйсүзбү? Неге? Жарымын деп турат мынакта, эмнеге төрткө? Жок, жегенге жакшы болот да, ыңгайлуу болот да жегенге, Жидеш. Нет, жарымын сиз, жарымын мен. Прям вместе с кожурой. Макул. Ардактуу достор, тилекке каршы утулуп калдым мен бүгүн. Бирок капа болбойм, лимон жегим келип турган. Макул, анда кеттик, До конца, да. Макул, жеп атам.
Так, да, прям до конца надо кушать ее. катуу Без турбайбы? эмоций, зачем кақты монтипчи? На. Ардактуу достор, жеп атабыз лимон. Бизде учурда көрбөй эле угуп аткандар да бар болсо керек. Без эмоций. Калганын Инстаграмга киргизип, видеосун тартып Окей. киргизели, а? Ардактуу достор, сапарыбызды улайбыз. Программага келип берген Ырчы Жүйдөш Идрисова сизге рахматыбызды айтабыз. Эркин микрофон. Эркин микрофон. Мен бүгүнкү студияңарга чакырган үчүн чоң рахмат. Жалпы жамаатыңарга ийгилик, көп угуучуларды көрүшүлөрдү каалайм. Сиздин Тумар радиосунун угуучуларына, бүгүн биз менен бирге болгон угуучуларга, көрөрмандарга чоң рахмат. Дайыма Тумар радиосу менен бирге биздин жакшынакай ырларыбызды тыңдаңыздар. Сизге да рахмат айтабыз. Барса бүгүн эл аралык музыка күнү белгиленүүдө. Бүгүн Айжандын да туулган күнү. Сиз дагы музыкантсыз, куттуктап өтөлү жана угармандарды да куттуктайлы. Анан Айжан Газиеваны куттуктап коелу. Ооба, куттуктап өтөбүз. Ардактуу достор, сапарыбызды улайбыз. Буюрса эфир аркылуу ушканча коштошобуз. Ал эми лимондун калганын буюрса жейбиз дагы Instagram баракчабызга жүктөйбүз. Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип ысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Кайдан деканы бардыгы эле тааныйт. Сары сапсары деген утка. Да, тураткан турбайбы. Дүйшөмбүдөн дейшембиге чейин кечки саат 5те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм.